саламатсыздар урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналда көргөндө абдан кубанычтамын. Бир менин көрүүчүм сурады эле да, Илон Масктын байлыгы жөнүндө айтып берчи деп комментарий жазды эле. Ошол комментарийге жооп кылалы. Бүгүнкү күнү Илон Маскта байлык биротоло көп да. Анда бүгүнкү күнү SpaceX деген компаниясы бар, OpenAI, Neuralink деген компаниясы бар. OpenAIге Илон Маск инвестиция кылган, бирок ал OpenAIдан аны чыгарып салышкан да, Сэм Альтмандар. Булар деген ChatGPT деген жанакы жасалма акылды жасап жүрүшөт. Hyperloop, Boring Company, Starlink, интернет жана ошол Teslaдан анан бүгүнкү күнү ошол Optimus деген робот чыгарган мекеме SolarCity мурун инисиники болчу, Kimball Масктыкы. Анан акыркы жылдары жакшы мындай иштей албай, киреше таппай, күн батареяларды чатыларга орноштурат да, аны кайра Tesla өзүнө алып алды. Бирок мындай пайда алып келбейчү компания деп айтылат. Эң негизи ошол SpaceX да. Анан кыскасын айтканда, Илон Масктын түзүлүшүн, байлыгынын түзүлүшүн жана өсүшүн алсак, бул жерде кандай нерселер болгон да. Негизи бул жерден мен деген билем, интернетте аябай көп маалымат бар Илон Маск боюнча. Анын интервьюлары, анын өзүнүн айткандары, анын биографиясы бар, баары бар да. Ошон үчүн мен баарына белгилүү нерселерди айтпай эле, кескин мындай көп айтылбаган нерселерге токтолоюн. Эң биринчи, Илон Маск өзү алтын кашык менен оозунда туулган. Анткени бул туулган жери Түштүк Африка, Притория, Түштүк Африкалык республика. Бул деген республика кимдер түзгөн? Мурун баягы бурлар болгон да. Бурлар бул голланддыктардын, немистердин баягы кандайдыр аралашмасы. Африкага келип, Африканы колонизация кылып туруп, Кейптаун деген шаарын куруп, ал жерден баягы өзүнүн мамлекетин курушкан. Жергиликтүү өзүлөрү европейцтер болот, жергиликтүү ошол кара түстүү терилүү адамдарды кемсинтишкен, кул кылышкан, кырышкан, өз жеринен сүрүшүп чыгышкан жана ал жерден баягы Трансвааль деген республикалар түзүшкөн. Аны Англия кайра Африканы колонизация кылганда ошол Трансвааль менен согушуп кетишкен. Трансвааль менен ортосундагы Британиянын согушу бул деген англо-бурдук согуштар деп белгилүү. Ошол согуштардан негизи анан Англия жеңген. Бирок ошол согуштарда алгачкы жолу снайперлик иш пайда болгон. Снайперлер алгачкы жолу ошол жерден, камуфляждын ролу алгачкы жолу ошол жерден билинген жана партизандык тактиканын заманбап ушундай ыкмалары иштелип чыккан да. Ошондо Притория Түштүк Африка республикасы болуп калат. Анын борбору Кейптаун, Африканын мындай мүйүзүнүн чокусу болуп калат. Анан Илон Маск ал жерде туулган, өзү дагы ошол бурлардын тукумунан болуп чыгат. Африканы басып алган европейцтердин тукумунан да, голланддыктардын же немистердин тукумунан. Анан 1971 жылы 28-июнда туулат. Билимди ошо Притория университетинде, анан кийин Канадага көчүп, Канаданын Куинс университетинде алат. Анан АКШда Пенсильвания университетинен экономика жана физика боюнча дипломдорун алат да. Ошол Африкада анын балалык кезинде апартеид болуп турган. Апартеид деген бул деген Түштүк Африкалык республика курулганда аябай цивилизацияланган, сонун, укмуштуудай, заманбап, сонун мамлекет түзүлгөн да. Бирок ал мамлекет баягы тегерегинде африкалык кара тери элдер жашаган. Нак африкалык, нак ошол жердин кожоюндары. Алар бантулар болгон да негизи. Алардын уруулардын элинин аты Банту. Анан ошону тиги приториялыктар эки бөлүккө бөлөт. Бир бөлүгү бул деген актар гана жашайт, европалыктар, бурлар жашайт, а бир бөлүгү баягы ит сарайдай болгон же баягы мал сарайдай болгон жерлерде Бантустан деп уюштурушкан да. Ошол Бантустандарда каралар жашайт деп. Анан ошол эгерде каралар актардын территориясына кирип кетсе, караларды аябай мыкаачылык менен сабап ушундай кемсинткен учурлар болгон да. Анан бүт тек жадыганса шаардын ичинде тепкичтер, орундар, автобустар баары бөлүнгөн болчу. Могу актар үчүн, ак эместер үчүн деп. Ушундай апартеид режими бир нече жыл болгондон кийин анан дүйнөлүк баягы коомчулук аябай каршы чыгып, апартеидке чараларды көрүп, акырында санкцияларды киргизет. Ал санкциялардын бир нече жыл ошо Түштүк Африка жашайт. Илон Масктын балалык кези так ошол санкциялардын кезине түшө калат. Анын атасы мисалы үчүн өзү бай адам болгон да. Ал деген ошол ЮАРдагы, Түштүк Африка республикасындагы ошо жакуттарды же болбосо изумруд асыл таштарын иштетүүчү ошо кендердин ошо
кожоюну болгон да. Ал кендер ошол кезде жакшы эле алып келчү акча, бирок ушул санкциялар башталганда анын үй бүлөсү, бай үй бүлөсү кедей боло баштады. Кедей болуп баштаганда акча жетпей, баягы мурунку байлыгы жоголо баштады. Анан ошол ЮАРга нефть киргизгенге тыюу салышты да, бүт дүйнө өлкөлөрү, АКШ кошо. Ошондо нефтти эмне кылаарын билбей, бензинди эмне кылаарын билбей, айла жоктон баягы фашисттик Германияда биринчи ойлонуп табылган баягы Фишер Тропш реакциясын колдонуп, бул бензиндин баасын 10 эсе кымбат бензин болот, бирок бензин жасаса болот да. Бул деген баягы көмүрдү ысытса, ошондо көмүрдөн ысытып туруп суу койсо, бензин кылса болот да көмүрдөн. Ушул реакцияны иштетип, ошол Түштүк Африка бензинин өзү көмүрдөн чыгара баштаган да. Өзүндө нефть кендери жок болчу. Ошонун баарын көргөн Маск анан албетте баягы ошол бензин менен жүргүчү электрия менен жүрүүчү, электр менен жүрүүчү унааларды жасаш керек деген ойго келген да ошол. Бирок өзүнүн расмий биографиясында жана берген мен салык маалымат каражаттарга интервьюсунда такыр башкача сүйлөйт ал. Анан ошол атасынын сейфинен $28,000 чыгарып алышып, булар уруксат сурабай компанияны түзүшөт. Кимбал деген иниси менен. Ал Zip 2 деген компания түзүп туруп 96-жылы иштетип аны акырында $1,000,000 чейин чыгарып анын баасын. Анан ошол 99-жылы акырындап Compaq компаниясына кирип 307 миллионго сатып салат да ал компаниясын. Өзү Маск $22,000,000 ээ болот. Ошентип атасынын $28,000,000 $22 миллионго айлантат. Так ошол Масктын жаш кезинде, бала кезинде компьютер алып берип, так ошол цифровизациянын тиги прогрессинин учунда болуп калган да, низинде болуп калган. Анан XCOM жана PayPal деген компанияны түзөт. PayPal менен эмчекти колдонобуз, дүйнө жүзү боюнча элдер. Ошол компания XCOM түзүп туруп, анан иштеп башташат. PayPal системасын XCOMду PayPal деп аташат. Анан 2002-жылы eBay компаниясына $1,5 миллиард сатат дагы. Масктын өзүнүн колуна $165 миллион түшөт да. Анан акырында ошол компания Space Exploration Technologies деген компанияны 2002-жылы түзөт. Ошондо башталат да. Бир нече жыл Маск баягы бүт тобокелдикке бүт жашоосун салып, андан аялдары кетип, бала төрөп берип, бирок кайра кетип, дагы аял алып, дагы аял кетип, ушундай тобокелчиликтерине чыдабай, күнү түнү иштеген ушундай маньяк, мындай бирде эс албаган адам болгондуктан анын үй бүлөсү чыдабай ошентип болуп атты. Бирок 10 жыл, 15 жыл кыйналды. Бирок ошол SpaceX'ти акырында баягы Америка Баш Штаттары көрсөттү. Жеке компаниялар иштей алары ага ишенип, анан акырында НАСАга 4 миллиард, 5 миллиард контракттарды бере баштады да. Космостук изилдөөлөрдү арзан жана ушундай бир нече жолу колдонулуучу ракеталар жасады. Фалькондар жасады, Драгондар жасады. Бүгүнкү күнү 100 миллиардтан ашык капитализация болуп кетти да ошол SpaceX'теги. Tesla Motors'ду 2004-жылы жасаган. Аны электромобилдер жасай баштаганда биринчи электромобиль сапаты начар болчу, бирок ага ишенген эмес. Анын машиналары баягы Джереми Кларксон анын машинесин уят кылган. Top Gear деген британиялык теле берүүдөн. Бирок акырында баары бир скептиктерди укпай, улам жакшыртып алып, азырынча жакшы мындай машина жасашты да, Tesla деген. 2023-жылдын аягына анын баасы рыноктук наркка 600 миллиардтан ашык болуп кетти Тесланын. Tesla миллиондогон тираждарга чыкты. Дүйнө жүзү боюнча электромобилдештирүү толкунун жаратты. Анан патенттерин ачып Кытайга берип, Кытайдагы да Weltmeister деген компания түзүлүп, BYD деген компаниялар түзүлүп, Кытайдан канча бир 200дөн ашык компания ушул электромобилдер чыгара баштады. Башка компаниялар Solar City, агасы Kimball баягы үйлөргө күн батареяларды орнотуп, ошол күн батареялардан алган энергияны жалпы электро тармакка сатып, ушинтип иштеп баштады эле, жакшы башташты эле, бирок ал нерсе ийгиликке жетишпей калды. Тилекке каршы баягы күн батареялар азырынча дагы эле өзүнүн баягы кемчиликтери бар да, көп экономикалык маанини пайда кылбайт. Үйдү автономдук кылат, канча бир 40-50% үйдүн электр энергия керектөөсүн камсыздайт, бирок андан бизнес жасаганга мүмкүн эмес экен. Ошон үчүн Теслага кайра алып алды да, ошол агасынан, инисинен сатып алды Илон Маск. Анан Neuralink адам мээси менен компьютердештирүү, адамдын мээсин түзмө-түз компьютерга кошуу, кадимки проводдор менен. Ушул ишти баштады, ал ийгиликтүү болот да, такыркы жаңылыктарды карасаңар болот. Boring Company жер астын туннелдерди казган, анан туннелдердин ичине Hyperloop деген баягы
тез өтүүчү поезддерди куруу ушундай компанияларды да ачты. Анан бүгүнкү күнү негизги анын байлыктын булактары бул деген ошол эле Tesla жана SpaceX. Бүгүн жалпы байлыгы Илон Масктын 250 миллиардтан ашык деп бааланууда да. Анан ушул адам 12 бала төрөдү. Ар кайсы 4 аялдан 12, 4-5 аялдан 12 балалы болду. Жана дүйнө жүзүндө Альберт Эйнштейнден кийинки экинчи эң адамзат үчүн пайдалуу адам деп эсептелинет. Бирок бир жыйынтыкты чыгарса болот да. Кыргызстандан Илон Масктар чыгабы? Балким чыгат, эгерде баягы бир нече тукуму, бир нече баягы ата теги байлыкты топтоп, билимди топтоп келсе. Тилекке каршы нөлдөн баштаган биз жаш балдар көп учурунда баягы мындай чоң ийгиликке жетиш кыйыныраак болот. Кандайдыр бир деңгээлде иштеш керек болот. Анан дүйнө жүзүндө иштеш керек болот. Техникалык культура өнүккөн жерде иштеш керек болот. Чындык ушундай да. Бирок баары бир бул деген колду таштабай, аракет кылбай, баягы нөлдөн баштаган балдар чүнчүп кетпегиле деген сөз да. Нөлдөн баштагандар негизи үй бүлөсүнүн байлыгынын фундаментин түзөт. Андан кийинки балдары дагы ушундай өйдөрөк секиргенге мүмкүнчүлүк алат. Ошон үчүн талыкпай иштей берели, туугандар.